Менин тагдырымды сен кайталаба. Алып баруучу жана 3 баланын энеси Актилек Гүлжигит кызы күйөөсүн тартып алган кесиптеши Назира Айтбековага эскертүү берди. Алып баруучу жана блогер катары таанымал Назира Айтбекова буга чейинки берген маектеринде турмушка чыкканын ачыктаган. Актилек Гүлжигит кызы аял катары ага кеңешин берип, бактылуулук каалады. Албетте таң калыштуу. Мага анын Назира Айтбекованын интервьюсун жиберип жатышат. Укмуш сонун токулган жомок. Кантип бөлүшпөй кое аласың? Ушунча болду, мен дагы өз сөзүмдү айтайын. Сага чын жүрөктөн бакыт каалайм, чын дилимден. Мен өзүмдү жоготкондой, сен дагы өзүңдү жоготпойсуң деп үмүт кылам. Назира, сен айтып жатасың, мен анын үй бүлөлүү экенин билген эмесмин деп. Таң калыштуу, экөөбүз каталышканда сен баарын сопсонун эле билчүсүң да. Скриншотту көрсөңөр баары түшүнүктүү болот. Адамдарды адаштырбаш керек. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Сага менин кеңешим, ал үчүн өзүңдү биротого таштап жибербе. Качан баштаганыңда бул соңдун башталышы болот. Мен муну баштан өткөрдүм. Менин башымдан өткөргөндү сизге каалабайм. Жана андай болбойт деп үмүт кылам. Анын үй бүлөсүн этиятта, көңүл бур. Жылмаюулар жөн гана маска, жылуу сөздөр болсо мен алар менен жашадым, толук билем. Унутпа, анын артында жүрөгү жараланган аялдары жана эч качан ата мээримин көрбөгөн балдары бар. Сага пайдасы тийсин деп гана айттым. Кудайым сага күч-кубат берсин. Ызы-чуу салдыңар, жакшырдым. Талашып тартып алдың. Бирок мени ылдый тарткан нерседен бошоттуң, жеңилдедим. Бул үчүн сага чын жүрөктөн рахмат айтам. Эми буюрса жалаң өсөм деп жазган Гүлжигит кызы. Буга чейин алып баруучу жана блогер катары таанымал болгон Назира Айтбекова өзүнүн социалдык баракчасындагы таракчасына мырзанын колу менен түшкөн сүрөттөрүн жүктөп, катталуучуларын мага турмушка чыкчы деген суроолоруна жооп кайтарган. Ажырашкандан кийин бутума бекем турганды үйрөндүм. Моралдык, руханий, финансылык жактан бекемделдим. Өзүм менен тааныштым, беттештим, жараларымды айыктырдым. Иттигимди, каталарымды моюндадым. Алардын үстүнөн иштедим. 9 жыл өттү андан бери. Турмуш курганга кол сунгандар көп болду. Баш тарттым. Анткени өзүм жетил элек болчумун. Жараларым менен жаңы мамилеге баргым келген жок. Жалгыздыкты сүйдүм. Өзүмдү өзүм бактылуу кылганды үйрөндүм. Жараткандан бөлөк эч нерсеге, эч кимге байланбаган, көз каранды болбогон сонун экенин сездим. Эми башкаларды бактылуу кылып, же бактылуу кылганга уруксат берсем жарашат. Бул жетилген мамиле боло алат. Ал мага эмне берет экен деген күтүүлөрдөн мурун мен ага эмне бере алам деп ойлондум. Адатта кыргыз кыздарына кызмат көрсөтүү сервисин эле үйрөтөт. Үй жыйнап, тамак жасап, бала төрүү деген эле функциябыз болот. Сырдашуу, дос болуу, аны угуп түшүнө билүү, мээрим төгүү, төшөк кумарын берүү, кеңешчи болуу, эркелей алуу, күлдүрүү, маанайын ачуу, ачуусу келип турса, тилди тишке катуу, даанышмандыкты көргөзө алуу, жол таппай атса акылың менен ай жарыгы болуу, чарчап турса чарчаңкысын жазуу, бир багытты, бир максатты көздөй, ишенүү, колдоо, дем, шык берүү, черин жазуу, жаңы нерселерге чогуу үйрөнүү, бакытты сезүү, айтор жолдош, жарыханышасы болуу дегендерди бере алам дедим. Мээсин жеп, чыр салып, кызганып, урушуп, тилдеп, кыйкырып, басынтып, кемсинтип, баскан изин аңдып, миллион жолу чалып, нервине тийип, достугуна, жеке дүйнөсүнө, ишине, акчасына кийлигишип деген функцияларды мамилебизден алып салдым.
ишенимиң жок болсо мамилени башынан токтотуу керек деген Найзира Айтбекова. Бул жерде Найзира Айтбекова жана Айтилек Гүлжигит кызынын Instagram баракчасындагы таракчалары.